Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо боюнча номер 17 Аксы шайлоо округунда жакшы даярдык көрүлгөн. Шайлоо участкалары бардык керектүү техникалар менен жабдылган. Район боюнча 59 шайлоо участкасында бүгүн 79.276 шайлоочу добуш бермекчи. Добуш берүү уюшкандыкта башталды. Шайлоо тилкесинде бардык шарт менен 757 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иштеп жатышат. Номер 17 Аксы шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого 59 участкалык шайлоо комиссиясы ачылды. Бүгүнкү күндө 59 участканын бардыгы азыр саат 8-те добуш берүүнү баштады. Буга чейин даярдык иштери өз деңгээлинде жүрдү. Ошондуктан бүгүн шайлоо өз мыйзамынын чегинде өтөт деп ишенемин. Аксы шайлоо округунда техникалык каражаттар үзгүлтүксүз иштөөдө. Шайлоочулар да шайлоого карата даярдыкка ыраазы. Кербен шаарындагы номер 2305 Бешкоргон шайлоо участкасында добуш берүү талаптагыдай башталды. Добуш берүүнүн жүрүшүн көз карандысыз байкоочулар көзөмөлгө алып жатышат. Добуш бере турган шайлоочулар шайланып келе турган депутаттардан үмүттөрү чоң экендигин жашырышпады. Бийилки шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда эң чоң айырмачылыгы болуп атат. Анткени биздин президентибиздин сунушу менен таза шайлоо. Мурдагыдай баягы добушту сатып алуу болбостон таза шайлоо жүрүп атат. Анткени биз мурдагыдай сатып алууларды байкаган жокпуз да. Ошо мен эмне дейт элем, ушу бардык депутаттарга бардыгына ийгилик каалайын, жакшы шайлап элдер мына жакшы шайлап, алар ийгиликтүү өткөндөн кийин биздин элибиз үчүн дайыма ак кызмат кылышын каалайт элем мен. Шайлоочулардын коопсуздугун эске алып, ар бир шайлоо участоктор антисептик бет каптар менен толук камсыз болгон. Шайлоочулар аралыкты сактоо менен добуш берүүдө. Участокторго коюлган 118 автоматташтырылган электрондук урналар үзгүлтүксүз иштеп жатат. Техникалык коопсуздук көзөмөлдө. Биздин шайлоо участкасында 14 мүчөбүз бар. 14 мүчөдөн толук окуудан өткөн, асы өзүнчө, оператор өзүнчө өткөн. Шайлоого даярдыгыбыз жакшы. Кудай буйруса биз ушуну ишенебиз. Тынч, акыйкат, чындыкты элдин үнүн толук бийликке жеткирип берет деген үмүттө турабыз. Кербен шаарындагы номер 2305 Бешкоргон шайлоо участкасына быйыл 7 жаш шайлоочу биринчи ирет добуш берүүгө келишкен. Алардын бири Жазгүл Мусурманкулова. Келечек жаштарга таандык болгондуктан кийин жаштарды да жергиликтүү бийлик органдарына аралаштырып, такшалтып тарбиялоо зарыл дешет жаш өкүлдөр. Бүгүнкү өтүп жаткан шайлоо ийгиликтүү өтсүн. Мен бүгүн биринчи жолу катышып жатам. Бардык жаштарды, кыргыз элими таза шайлоо өткөрүүгө чакырам. Кыргызстандын келечеги үчүн, кыргыз эли, кыргыз жери үчүн барыңыздар активдүү катышып бериңиздер. Шайлоо участоктордогу элдердин маанайы жакшы, шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу активдүү. Бул элибиздин эртеңкиге көз карашы кайдыгер эмес экендигинен кабар берет. Жаңлай Болотбекова, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.